Саламатсыздарбы? Биздин сүйүү тилдери аттуу онлайн тренингибизге кош келиңиздер. Сүйүү тилдери деген эмне? Мисалы, сүйүү деген эмне дегенде мен ишенип турам, ар бирибиздин өзүнчө аныктамабыз бар. Бирок мен бүгүн биздин ошол сүйүү тилдери аттуу онлайн тренингдин негизи боло турган сүйүүнүн 4 түрүнө токтолгум келип турат. Бул гректердин бөлгөн типтери. Бул биринчи эрос деп аталат, эмоционалдуу жана сексуалдуу сүйүү. Андан кийин сторге, бул бир туугандык сүйүү, үй бүлөдөгү, мисалы ата-эненин балдарга карата сүйүүсү. Андан ары агапа деп аталат. Бул сүйүүнү чындыгында мен абдан баалайм, анткени бул шартсыз сүйүү. Курмандык сүйүүсү, башкача айтканда сен сүйгөн адамың үчүн жаныңды берип койгонго даярсың. Андан ары бул филия деп аталат, достор ортосундагы жакшы көрүү. Эми сүйүү тилдерине токтолсок, көп учурда бизде үй бүлөдө мындай бир көйгөй кездешет да, жубайлардын ортосунда. Үйлөнгөнгө чейин сүйүүбүз ашып ташып, тим эле бири-бирибизсиз жашай албагыдай, өмүр бою ушул адамдын жанында жашаганга, бардык кыйынчылыктарды көтөргөнгө, ушул адам ооруп калса дагы кандай болуп кетпесин, мен ушуну менен өмүрүмдүн акыркы демиме чейин өмүр сүргөнгө даярмын деген убадаларды той учурунда убада беребиз. Бул эң сонун. Анан бул чындык, анткени биз ошол той учурунда ушунчалык жаныбызда турган адамга суктануу менен карап, ушул адамга баш кошуп атканыбызга сүйүнүп, өзүбүздү бактылуу сезип, көзүбүз тойбой турган учурда берген убадаларыбыз албетте чындык. Бирок той болот, тойдун эртеси да болот дегендей, чыныгы жашоо менен беттешкенде баягы сүйүүлөрүбүз акырындык менен өчө баштайт. Таппай сыйпалап калабыз. Анан суроотулат, эмнеге? Эмне себептен ортодогу баягы сүйүү жок болуп кетти? Анан дагы мындай бир актануубуз бар да. Эми балдарыбыз, сүйүүбүз балдарга өтүп кетет экен. Жок, мен буга кошулбайм. Балдарга карата сүйүү мына сторге. Ал эми жубайга карата сүйүү бул эрос менен агапенин аралашмасы деп айтмакчымын да. Балдарга болсо сторге менен агапенин аралашмасы. Эмне себептен биздин сүйүүбүз өчүп калат? Ар бир адамдын жан дүйнөсүндө көрүнбөгөн сүйүү чөйчөгү бар, сүйүү идиши. Биз үйлөнгөнгө чейин ошол идишибизди колдон келишинче толтурабыз. Колдон келишинче жакшы сөздөрдү айтабыз, жакшы иштерди көргөзөбүз, колдон келишинче ал адам биз тараптан сүйүктүү экенин сезиш үчүн бардык нерсени кылабыз дагы. Анан сүйүүгө толуп эле жатып калабыз дагы. Анан үйлөнгөндөн кийин эмне болот? Биздин ошол нерселерибиз акырындык менен азая баштайт. Анан баягы толгон сүйүү чөйчөгү түгөнөт да. Түгөнөт, акырындык менен анан бош калат дагы, адам өзүн керексиз, сүйүксүз сезет дагы, ортодо көптөгөн келишпестиктер пайда болуп, анан жубайлар акыры эмне болот? Тилекке каршы экөө эки жака ажырымга душар болушат. Ошол нерсе болбош үчүн сүйүү тилдерин өздөштүрүүгө чакырам.